саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүнкү биздин жалаң травматология ортопедия центринин жалаң бөлүм башчылары чогулуп, бүгүн сиздерге урматтуу кыргызстандык элибиз кыскача маалымат берип койгонду кабыл алдык. Бул центрде бир гана травматология ортопедия болгондуктан биздин центрде балдар ортопедия бөлүмү да бар. Ошо балдар ортопедия бөлүмүсүндө бул республикада бир ортопедия балдар ортопедиясы жанагы бар. Биз республикалык деңгээлде ортопедияга чалыккан балдарды дарылайбыз бул бөлүмдө. Ортопедический оорулар менен бул балдар жалаң инвалид балдар. Биринчи группада, экинчи группада балдар келет. Биз илгерки методиканы кабыл алсак, 80-70 жылкы методиканы ал убакта остеосинтез же деформацияларды оңдоо жолдору башка ыкмалар менен дарыланчу. Азыркы современный медицинада бул дүйнө жүзүндө современный медициналарды биздин бөлүмдө да, биздин центрде да колдонуп келет. Ошону түшүндүрүп кетсек, биз ушундай комментарийлер, терс комментарийлер жазылып жатат. Ошого врачтар ушундай акча алат деп, урматтуу кыргыз элибиз, биздин бейтаптарын баардыгына түшүндүрүп кетебиз. Ошол импланттар, сөөгкө коюлган импланттардын баардыгы жеке фирмалардан, жеке адамдардан ар бир оорулар өздөрү сатып алышат. Биздин болгон кызматыбыз, жасаган операцияларыбыз эл үчүн, биз үчүн бекер болот. Ошону туура түшүнүп коюңуздар.